Мегакомдо отдел режим охранада иштейбиз. 3 жыл болуп калды Мегакомдо иштеп атканыбызга. Жумуш жакшы, жумуштан кийин бардык нерсеге жетишсе да болот. Баштан эле бар сүрөт өнөрү, кичинекейден тартчумун, сүрөт тартчумун, спортко да кызыкчумун. Экөөнү мындай карап көрсөң бул талант болсо керек. Талантты таштап койгон болбойт го. Бош убактарда сүрөт менен дагы, спорт менен дагы экөө менен тең заниматься этип турабыз. Чуйков атындагы художественный училищеда окугам. Негизи азыр айрыкча природаларды тартам, мурун абстракцияларды тартчумун. Өзүмдү негизи природага, натурага чыгып, жаратылышты тартканды жакшы көрөм. Сүрөт тартып, ар бир красканы аралаштырганда, ар бир краскадан өң чыгарып, ошонун өзүнчө азарты болот. Природаны карап тартып отурганын өзүнчө азарты болот. Көп негизи бала кезден бери эле баатырларды, манас ушундай батырларды тарткым келип, ошону тарткым келе берет. Ошону тартчумун, анан негизи оюм бар, бир чоң ушундай батырларды тарткам деген ошондой сүрөт. Өзүмдүн творчествомдо ошондой бир сүрөт жараткам деген ой бар. Бул аралаш негизи эрежесиз мушташ токот, орусча айтканда эми бой без правил токот. Кол буттар чыгып кеткендер болот. Травма сындырып алгандар болот. Ар кандай травма болот, баары бир эми спортко кызыгуу болгондон кийин ал травмага эч нерсеге карабайт го дейм. Албетте бирөөнү уруш үчүн эмес, согуш үчүн эмес, өзүң деле адам спорт менен машыксаң, өзүңдү өзүң тарбиялоо бул. Өзүң таза жүрөсүң, ден соолугуңду карап, анан өзү спорт менен машыккан адамдар анча-мынча кругозору өсөт деп коет го.